Assalamu alaikum, кандайсыздар достор. Өткөндө биз комуздан ноталарын жайгашуусун үйрөнгөнбүз. Бүгүн ошол боюнча тест болот. Эгерде кимдегин биринчилерден болуп комментарийге бардык суроолорго туура жооп жазса, ошого бизден белек бар. Биринчи суроо: комузда канча тоом бар? А варианты 5, Б варианты 7, В варианты 8. Экинчи суроо: биринчи тоомдун экинчи кылында ортон менен кайсы нота басылат? А варианты соль нотасы, Б варианты фа нотасы, В варианты до нотасы. Үчүнчү суроо: 2016 жылы бүткүл дүйнөлүк көчмөндөрдүн оюндарындагы 1000 комузчунун аткаруусундагы күбүнүн аталышын атаңыздар. А варианты маш ботой көөсү, Б варианты камбаркан, В варианты ак тамак көк тамак көөсү. Төртүнчү суроо: экинчи тоомдо си нотасын кайсы манжа менен басабыз? А варианты сөөмөй, Б варианты ортон, В варианты чыпалак. Бешинчи суроо: биринчи тоомдон жетинчи тоомго чейин биринчи кылда канча нота жайгашкан? А варианты 7, Б варианты 18, В варианты 9. Алтынчы суроо: биринчи кылдын экинчи тоомунда орто менен, ал эми үчүнчү тоомунда сөөмөй менен кайсы нота басылат? А варианты соль, Б варианты ля, В варианты ре. Жетинчи суроо: комуздун канча кылы, теги жана кулагы бар? А варианты 3 кыл, 3 тег, 3 кулак, Б варианты 3 кыл, 2 тег, 3 кулак, В варианты 3 кыл, 1 тег, 3 кулак. Сегизинчи суроо: чыпалак менен төртүнчү тоом экинчи кылда кайсы нотаны басабыз? А варианты соль, Б варианты си, В варианты до нотасы. Тогузунчу суроо: комузду канча жаштан өйдө үйрөнсө болот? А варианты 7 жаштан, Б варианты 12 жаштан, В варианты идрегине жараша. 10-чу суроо: 5-чи тоомдо до нотасы кайсы манжа менен басылат? А варианты ортон, Б варианты чыпалак, В варианты сөөмөй. 7-чи тоом кайсы нота менен бүтөт? А варианты соль нотасы, Б варианты ля нотасы, В варианты до нотасы. 12-чи суроо: биринчи тоомдо ми нотасын кайсы манжа менен басабыз? А варианты сөөмөй, Б варианты бош алынат, В варианты чыпалак. Ушул 12 суроого биринчилерден болуп жооп бериңиздер жана комментарийге жоопторун жазыңыздар. Биздин каналга жаңы келген конокторубуз бизге катталып коңгурочону басып алууну унутпаңыздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.